Урматтуу айымдар, саламатсыздарбы? Баарыңыздарды мен каналыма киргениңерге чоң рахмат. Мен Нурия Исаковамын. Талас шаарында турам, Талас областында, Кыргызстанда жашаймын. Бүгүн мен сиздерге караңгыда түндө жумуштарым бүткөндөн кийин ошо бүгүн 2 видеону YouTube'га чыгарып коеюн деп, ошо съемкасын бүтүрүп коеюн деп эми караңгыга калып калдым да. Эми көп убактыңарды албайм. Урматтуу айымдар, мен пано тартам, жүн менен тартам, вискоза кошом, маргеланский шелк кошом. Анан ошонун баардыгын алагистей киргиземин. Анан бул сүрөттүн тартканын ийне менен тартам, аппликация кылам, трафарет кылам. Алагистин өзүнүн техникасын дагы эметем, жүндү кандай салганын баардыгын ошо паного тартып, анан көргөзүп берейин деп атам да. Мен өзүм панолорду 1 метрден чоңураак кыламын. Кээде 2 метрге чейин болот, кээде 3 метрге чейин болот. Чоң панолорду тартканда мен полго баягы бөлүп эметем, бирок кошкондо полго жерге төшөп туруп, чийдин үстүнө салам же чийдин объему жетпей калса, чий кээде 2 метрден паном ашык болуп калса, чийге салбаймын. Энин айтып атам, узундугун эмес, энин айтып атам. Ошону менен баягы пано деген бул аябай чоң жумуш, бир күндүк жумуш эмес. Өзүнүн подготовкасы эле мен үчүн бир жумага чөйүлүп кетет. Pinterest'ти карайм, Chrome'ду карайм, ар кайсы сүрөттөрдү карайм дагы, YouTube каналына дагы кайрылып, ошол жерден да бир сыйра карап чыгам да. Анан негизи өзүмдүн техникам бар панону жасаганда. Ийне менен саям, фрезовать этем, трафарет кылам, аппликация кылам, ушу алагистин эмесин. Анан баардыгы ушу 20 мүнөткө, 30 мүнөткө батталат экен. Эми менин оюмча, мен бул панолорду бөлүш керек экен деп, мен эми 1, 2, 3 же 4 бөлүк кылып, ушу баягы сүрөт тарткандан баштап, анан ушу алагистей жүндү киргизгенге чейин бүт эметем. Эми алагистей болгондон кийин сүрөттөр кээде жылып кетет. Ошо биринчи процессинде мен баягы эме төшөп бүткөндөн кийин баарын машинка менен киргизем. Анан дагы баягы трубага оройм, илейм, киргизем, нары бери кыймылдатам. Анан кээ бир жерлери жылып кетет. Ошондо мен чала кургатам же толук кургатып туруп, панону кайра аны ийне менен да саям. Ошол процесстердин баарын мен бөлүп сиздерге көргөзөйүн деп атам, анткени көп суроолор болуп атат. Эмне үчүн берин көргөзүп койдуңуз, кантип баягы жүндү кантип салганын көргөзүп койдуңуздар дейт да. Өзүнүн сүрөттү тартканын, жүнүн салганын, анан кийин вискозаны төшөгөнүн, баягы кээде жиптерди колдоносуң, кээде маргеланский шелк салганын, ошонун баарын көргөзүп берейин десең 1 сааттан ашып кетет экен. Эми мен бөлөйүн дедим. Ошо пано турналардын сүрөтүн салам. Чыңгыз Айтматовдун юбилейине дайындап, турнанын эрте жашта келген турналарын сүрөтүн салайын деп, анан ошонун баарын сиздерге азыр көргөзүп берейин деп эметип атам, аракет кылып атам. Биринчиси мен ошо сүрөттөн баштайм. Анан бүгүн мен ошо сүрөт тартканын, кантип кылганымды, эметкенин, боегондоруна чейин бүт сиздерге көргөзүп, кантип бүт дайындап койгондоруна чейин бүт көргөзүп берейин деп атам. Кээде шашканда сүрөтүн жөн эле тартып коем, кээде баягы жакшылап иштеш үчүн мен боеп да коемун. Ушинтип боеп, дайындап, дубалга илип коем. Анан нары баз, бери баз ойлоном дагы. Негизи пано биринчи биз баягы ички дүйнөбүздөн тартабыз. Ички дүйнөбүздөн бүт ойлонуп, анан баягы өзүбүздүн илхомубуз келип,
анан бул турна берде болот, бул берде турат, берде учат, берге коем. Эми турналардын баары бул фигура да, эми панодо бүт ошонун баардыгын биз көргөзүш керекпиз. Көрдүңүздөрбү, мына монтип уже конуп атканын, айланып атканын, монтип жерде турганын, ошого чейин бүт ойлонуш керекпиз да. Чоңураак кылыш керекпиз, майда кылыш керекпиз сүрөтүн. Чоң сүрөттөр мына моундай болот. Ушул кагазга сүрөттөрдүн баарын тартып алыш керек. Тартып, дайындап, карап, ойлонуп, анан кийин баягы өзү жүндүн эмесин салганына анан эметебиз да. Эми болсо, урматтуу айымдар, мен сүрөт тартканын сиздерге ушу мастер-класста көргөзүп берейин. Биз менен бирге болуп, Кыргыз каналын көрүп, башкаларга да көргөзүп, айтып эметиңиздер. Анткени мен аябай көп объемдогу информацияны бул ютубка салып атам. Кимге мүмкүн бирөөгө бул баягы керектүү информация болот. Мүмкүн бирөөлөр үйрөнүп, ушунун баардыгын пано жасап, сатып, тирлик оокатын кылат дейм да. Кээ бирлер мүмкүн баягы токуйт, кийим токуйт, крючок менен, спица менен, керме сайманды аралаштырам. Ошон үчүн менин каналымда болуп туруңуздар, башкаларга дагы айтыңыздар, подписка кылып, комментарий жазып коюңуздар, эжекелер. Урматтуу айымдар, мен жаңы пано баштадым. Эми панонун эң башынан көргөзүңүзчү, кантип жүнүн да саласыз, эмне кылып эметесиз, сүрөтүн кантип тартасыз деп абдан көп суроолор болгондон кийин мен башынан ошо панону чоңураак кылайын деп анан эмнеден баштап атам. Мен баштаганым сүрөттөрдөн баштайм да. Моундай эскиздерди тартамын. Ар кандай учуп баратканын, конуп атканын, баягы жерде турганын, асманда учканын бүт варианттарын көрөмүн. Бүт варианттарын көрүп туруп, анан кийин ушинтип тартып аламын. Тартып, колум бош болсо боеп да коемун. Анткени бул түшүнөсүздөр да, мындай карап турупчу. Жүн менен иштеп атканда баягы уже биринчи колуңар көнөт да. Карандаш менен кагазга тарткандан кийин кол көнөт. Анан кайра эле ушуну экинчи жолу тартканда жүн менен жеңилирээк болот да. Анан кийин мен монтип булардын баарын мынакей боеп алам ушинтип. Боеп баардыгын дайындап, баарын дайындап коем. Дайындагандан кийин жеңил болот. Кээ бир турналарды мүмкүн мен паного кошпой деле коем, бирок баары бир бүт дайындап коем. Көп сүрөт тартамын. Бирден мен майдалап баардыгын бирден тарттым, бирок композициясында бул эме болот да. Эми мен биринчи ушинтип турган турналарды тартайын деп атам, жерде турганынчы. Эми бирде суу болбойт, мен просто фонун эметип койдум. Андан кийин ушинтип композициясын бүт дайындап алсам, анан баягы асманга учуп баратканын, анан асмандан конгонун, анан булутта алыс жакта учуп баратканын ошого чейин эметем. Анан бул чоңураак болот. Асманда учкандар уже кичирейип, анан башкача мындай эметилет да. Булуттардын арасында учкандар, турналар, алар кичирээк болот. Ушул башында ушундай болот. Эми болсо бул сүрөттөн кийин мен эмне кылам? Мен жүндү төшөйм, жүндүн үстүнө маргеланский шелкту төшөйм, маргеландын жибегин төшөйм. Анан акварельный карандаши деп коет, баягы кичинекей балдар түз ар кандай түстөгү калем менен сүрөт тартат го. Мен ошол кара өңдүү же көк өңдүү эмени алам, ошо калемди алам, карандашты алам, анан ошо менен основаларын тартып алып туруп анан жүн төшөйм мен. Мына ушундай жумуштар башында ушундай болот.